19 марттын маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине кезектеги маегин берип, учурда кыргызстандыктардын митингдерге чыгууга себеби жок деп айтты. Кара жаныбызды кар чуруп, эл үчүн иштеп жатабыз. Анан эмнеге митингге чыгышыңар керек? Мурдагыдай 200 эле киши жалпы элдин рызкысын уурдап жашаган жашообуз жакшы экен деппи? Биз андайларга жол бербейбиз. Мен бул сөзүм менен коркуткан жокмун. Укуктарын да чектебейм. Жөн гана 200 коррупционер менен бийликке таарынган уурулардын кызматынан ажырагандардын кызыкчылыгын эмес, 7,5 миллион элдин мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коем, деди президент. Ал ошондой эле бир кезде Камчыбек Ташиев өкмө митинг уюштурганын, бирок муну жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн жасаганын айтты. Ошол эле маегинде өлкө башчысы даават айтууга диний билими барлар чыгышы керек деген сунушун айтты. Президент динди жайылткан дааватчыларга каршы эместигин, тескерисинче колдой турганын билдирди. Муфтийди кабыл алганда дааватчылардын кийинген кийимдерин оңдойлу, башка өлкөлөрдүн салттарын сиңирбей, өзүбүздүн эле улуттук салттарды жайылталы. Эң жок дегенде медресени бүткөн же Ислам университетин аяктаган билимдүү балдарды дааватка чыгаралы деген сунушумду айттым. Болгону дааватка чыккандарды зыңкытып кийинтип, сакал муруттарын тегиздеп, билими толук, кандай гана суроолор болсо жооп бере алгандарды жиберсек жакшы болот эле, деди Жапаров. Аны менен катар президент Садыр Жапаров буга чейин Раим Матраимовдон акча алган деп айтып чыккан Аспековго токтолду. Президент камактагы активист Мелис Аспековдун билдирүүсү тууралуу төмөнкүлүккө токтолду. Андай шылуундарга жооп беришти ашыкча деп ойлойм. Былжырак жалганчылар үчүн жооп бергенге убактым да жок, деди Жапаров. Буга чейин Мелис Аспеков кат жазып, анда 2020-жылдын октябрь окуясында Садыр Жапаров экс-бажы кызматкери Раймбек Матраимовдон 3 миллион доллар алганын билдирген. Президенттин басма сөз катчысынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков муну калп деп атап, Аспековду көптөгөн опузалап, акча талап кылууга жана алдамчылыкка айыптаган. Май айынан тартып электр жарыгы үчүн тариф кымбаттайт. Энергетика министрлиги электр энергиясы үчүн тарифти бир ай эрте кымбаттата турган токтом иштеп чыкты. Жарык үчүн тариф пландалгандай июнь айында эмес, майда көтөрүлөт. Министрлик жаңы тарифти азырынча жарыялай элек. Кактус медиасы инфляцияны эске алуу менен 11 тыйынга кымбаттайт деп жазды. 1-май райондук соту Кемпирабад иши боюнча соттолуп жаткан саясатчы Бектур Асановго чет өлкөгө чыгып дарыланып келүүгө уруксат берди. Ал башка өлкөдө ушул жылдын 19-апрелине дейре жүрө алат. Буга чейин укук коргоочу Азиза Абдирасулова Асанов тез арада чет өлкөгө дарыланууга муктаж экенин билдирген. Ал саясатчынын баш моюн омурткасында грыжа бар экенин белгилеп, өз алдынча кыймылдай албай калганын айткан. Абдирасулова операцияны Туркияда жасаса болоорун, Асановго Стамбулдагы дарыгер Эркан Картаноглунун клиникасынан чакыруу келгенин кошумчалаган. 24 маалымат агенттигинин жаңы ээси жана жетекчиси Алмаз Турдумаматов болду. Бул тууралуу Юстиция министрлигинин сайтындагы басылма тууралуу маалымат жаңыланган соң белгилүү болду. Алмаз Турдумаматов 2008-жылы бозгун президент Курманбек Бакиевдин маалымат катчысы, 2009-жылы президенттин катчылыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси болгон. 2010-жылдын апрелинде бийлик алмашкан соң кызматтан кеткен. 2008-жылдары ал бийликке таандык 5-каналды негиздегендердин бири болуп, башкы продюсер болуп иштеген. Кезинде 24 KG басылмасынын кыргызча бөлүмүнүн редактору болгон. 24 KG'нин мурдагы жетекчиси Асель Отурбаева Facebook барагына рейдерлик басып алуу болбогонун жазды. Ал басылмадан кетүүнү 1 жыл мурда чечкенин, бирок үй бүлөлүк шарт жана кылмыш ишине байланыштуу иштеп келгенин айтты. Негиздөөчүсү белгилүү журналист Алмаз Турдумаматов болду. Эмнеге? Аны көптөн бери билем. Буга чейин сайттын кыргыз кызматына редактор болуп иштеген, мамлекеттик органдар менен кызматташуу тажрыйбасы бар. Бул башкы менеджмент ишинде маанилүү нерсе. Эки тилди тең билет. Бул дагы актуалдуу, тарбиялуу, билимдүү, интеллигент деп жазды ал. Ал эми басылманын негиздөөчүлөрүнүн арасына Гүлжан Шерипаева кандайча кошулуп калганын Минюст менен такташып аларын кошумчалады. Ошондой эле Отурбаева агенттиктин редакциялык саясатын өзгөртүү боюнча сөз болгон эмес жана эч качан болбойт деп белгиледи. Буга чейин 24 KG маалымат агенттиги кайра каттоодон өтүп, журналист Гүлжан Шерипаева директор болгону тууралуу маалымат тараган. Ал басылмага эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Ал эми 24 KG'нин шеф-редактору Махинур Ниязова кызматтан кеткенин кабарлаган. Ал басылманын негиздөөчүсү эмнеге алмашканы боюнча маалыматы жок экенин кошумчалаган. Басылманын жетекчилигине карата согушту пропагандалоо бир
маселеси менен кылмыш иши козголуп, 15 январда Отурбаева менен Ниязова күбө катары сурак беришкен. Ушул тапта иш тергелип бүтө элек. УКМК кайсыл материал боюнча иш козголгонун ачыктай элек. 24 KG агенттигинин кеңсеси 15 январдан бери жабык турат. Ошол күнү УКМКнын кызматкерлери басылманын кеңсесин тинтип, мөөр басып кеткен.